Мындан 6 ай мурун уулуна операция жасатыш үчүн кайыр сураган Айсаада Жумабаеванын тагдыры жөнүндө видео материал даярдап чыгарганбыз. Анда үйү өрттөнүп кеткендиктен 50 жаштагы Айсаада айымдын батирдеги жашоосу жана эки бөйрөгү тең иштебей, гемодиализ аппараты менен күн көрүп жаткан уулу жардамга муктаж экенин көрсөткөн элек. Супер KG даярдаган сюжеттен кийин коомчулуктан жардам болуп, Турцияда өткөрүлө турган 11 000 АКШ долларлык операцияга чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештерибиз керектүү сумманы топтоп беришкен. Мындан тышкары ыктыярчылар каарманыбызга 1 жыл бекер жашап турганга жаңы батирдин ачкычын берген. Жардам беришти да магачы. Ошо жардам беришип, ошо гемодиализден да кутултуштук. Бул үйдүн ээси Турдубаев Актилек деген бала экен. Алтыным ыйманында берекет болсун, өзү Москвада иштейт экен. Үй бүлөсү менен аны ушул жаңы үйдү алганына жакында эле болуп туруп, өзү кирбестен биринчи мына мени балам экөөбүздү киргизип атат. Ошо Турдубаев Актилек балама да чоң ыраазычылыгымды билдирем. 1 жыл бекер берип атат да, үйүнчү 1 жыл жүрсө. Ыктыярчы Азамат Байматов да каарманыбыздын аянычтуу тагдырын көрүп, четте тура албай, жаңы үй салып берүүнү туура көргөн. Туракчай Сокулук районунун Шопоков шаарчасына курулуп 1 жыл аралыгында бүтүп калат дейт ишкер. 1 жылдан кийин Кудай буйрса ушул жаңы үйдө отурам. Эми Кудай буйрса эндиги жыл ошо жана Азамат Байматов ошо кайрымдуулук фонддо Кудай буйрса Азамат балам айтып атат, бул үйдөн эмдиги жыл чыксак үй салып берем деп атат. Очередтеми буйрса. Эмдиги жылы бул үйдөн чыгып кайра эле жаңы үйдөн чыгып кайра эле жаңы үйгө киресе же деп кубантып отурат ошол Азамат балам. Çarkırağan adamga doy kimdir tazim etmegen. Tağdır jolu tatal jol bir ölürgө ketkenin. Bir önüň azap menen arman mumun çektegen. Oy tuңгуюкка кептеген. Jaralganda düýnögö жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгенче гаят энени кыйнамай. Эресеге жеткенде эл мүнөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз көрө катты жыйнамай. Ой кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле багчулар, мансап үчүн эле журтуна курмандыкка жалчулар. Адамзаттын ушулар айбуалына какчулар. Арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар. Ой акыр заман салчулар. Өткөн өмүр учкан куш канаттары дирелеп, гүл жайнаган бакчаңдын ай күлүп мезгил күлдүрөп. Жан дили менен марктайлай жаш күндөрдүн өлүбүрөп. Тагдырларга бөлүнгөн өмүр канча ким менен. Ой жашоо
алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Алыста, жакында жүргөн бир туугандар. Бардыгыңыздарды Алла Таалам ден соолук берип, ишиңиздерге ийгилик берип, тынччылыкта болуңуздар. Заманыбыз тынч болсо, бардыгыбыз да тынч болсо, жашоо дагы жакшы болот негизи. Заманыбыз тынч болбосо, жашоо өтө кыйындап кетет. Ошон үчүн Алла Тааладан эң биринчи суранарыбыз ден соолук берсин, жашообуз тынч болсун, мамлекетибиз тынч болсун, бардыгыбызга иман берсин Алла Таалам. Мына биз Кайрымдуулук фонду бүгүнкү күнү аракет кылып жакшы иштердин үстүндөбүз. Буюрса мына Айзадеженин үйүнүн мына крышасыны жаап атабыз, жауу аракетиндебиз. Эми ушуга четтен кол сунган мекендештерибизге ыраазычылык билдирели деп. Мына Италиядан кол сунулуп атат. Италиядан фитир садакасын чогултуп, мына Орозонун учурунда. Аллах разы болсун, Аллах кабыл кылсын. Ушундай бир орчунду өз ордуна жеткирген аракетиндебиз биз. Мына Айзадеже өтө муктаж. Ушу фитир садакаңыздар келип түшө турган жер. Шариатта да ушул Айзадежеге буйра турган жер. Мына Наполи, Италиядагы Наполи, Милан, Сардиния, Салерно шаарларынан ушул ар бир мекендешибиз 8 евродон чогултуп, биздин сомго айландырганда 65 000 сом биздин фондко которулду. Аллах кабыл кылсын. Мына Айзадеже ушул Италия шаарындагыларына 65 000 сом жөнөткөн. Анын 30 000 болсо мына карлар үйүнө ажыраттык. Анан 15 000-ни мына Айзадеженин үйүнө лис алдык. Ана 20 000 сомну нарынга котордук. Ошентип 3кө бөлдүк. Аллах кабыл кылсын сиздердин берген фитир садакаңыздардан. Ана мына Москва шаарында иштеп жаткан Жаллабаттык бир туугандар жаштар уюму деп өздөрүнчө уюм түзүлгөн экен. Ал жаштар уюму дагы 20 000 рубль биздин фондко которгон. Аллах кабыл кылсын. Сиздердин жибергениңиздер дагы биздин колубузга келип түштү. Биз азыркы учурда бөлүштүрүп мына Айзадежеге алып келип бердик. Ушундай бөлүштүрүп атабыз. Аллах кабыл кылган болсун. Анан өткөндө дагы бир тууганыбыз телефон чалат, бир келип жол кетсеңиз болот беле деп. Анан барсам, өзү таяк таянып майып экен. Майып, өзү таяк таянып сорго жүрөт. 500 сомду берип, мен өзүмө Кудайга шүгүр жетишерлик, ошо кыйналып жаткан мекендештерибизге апарып бериңиздер, өзүңүздөр билген жериңизге бериңиздер деп, ушундай өзү майып болсо дагы, бирок аны карап туруп мен боорум ачып кетти. Анан чын көңүлүнөн чыгып аткандан кийин өзү мындай карап көрсөк жардамга муктаждай эле, бирок көңүл ток. Менен дагы начарлар бар жашап атат экен деп өзүнүн чын көңүлдөн садака берип атат. Ошондой мекендештерди Алла Таала садакаларын кабыл кылсын. Негизи садака бул ден соолук үчүн, биздин жашообуздун оңолушу үчүн. Садаканан берсек, бардыгыбыздын жашообуз оңолот буюрса. Алла кабыл кылсын. Мына урматтуу бир туугандар, мекендештер, мына биз бүгүнкү күндө ушул Кайрымдуу бол коомдук фондун негизделген дайым айтабыз. Биз айтуудан чарчабайбыз, анткени себеби бул айтуунун аркасында чоң кубанычтар болуп атат. Мына мен азыр эле келдим Ош областынан. Ал жерден ал жака барган устунда себеби биз көзүнөн жашы тамган канчалаган энелер жүрөт. Ошолордун көз жашын кичине болсо да бир арчууга бир жарасак экен. Ушундай бир кубаныч, кичине кайгынын көз жашын кубанычтын көз жашына бир алмашышына бир себеп болуп калса экен бул себептүү дүйнөдө деп аракет үстүндөбүз. Ушу биздин кылып аткан аракетибизге туш тараптан кайдыгер карабаган ар бир кыргыз мекендеш канчалаган калк ичинен кайдыгер болбостон кол сунуп аткандыгыңыз бизди кубандырат. Мына ушул Айзадежекени өткөндө сүйлөшүп отуруп да мен айтып, азыр да отуруп сүйлөшүп отуруп айтып атам. Бизге 1 жыл мурда чалганда Айзадеже ушундай ыйлап, тызылдап, жүрөгүндө тынчтык жок. Ыйлап чалып, азамат балам, менин башыма 2 көйгөй бирдей келип, мен кыйналып турам. Кан теримди билбей турам. Балам, бир кол сунуп, бир мага бир жардам берип койгулачы деп аябай бир ушунчалык зарыгып кайрылган кайрылуусун кабыл алганбыз. Ошондо эненин көз жашын сүртүп, Айзадеже сиз ыйлабаңыз.
сиз ыйлабаңыз, сиз жалгыз балам бар дебеңиз. Мына биз сиздин балаңыз катары кызмат кылабыз сиздин алдыңызда деп сөз бергенбиз. Биз ошол сөзүбүзгө туруп бүгүнкү күндө жигиттик сөзүбүз менен, мусулманчылык парзыбыз менен эненин жанында бүгүн биз кызматтабыз. Анткени жигиттин оозунан сөз чыкканча сөз жигиттин кулу, сөз чыккандан жигит сөзсүн деген. Мына Аллахтын кулу болуп, мына ушундай сөзүбүзгө туруп иш жасаш керек. Азыр Айзат эженин жанында Кудай буйруса бизге bundan алдын ыйлап кайрылган болсо, мына азыр Айзат эже күлүп жайнап, Азамат балам мындай болуп атат деп сүйүнүп, мына азыр улам үйүнүн бүтүшүн көрүп, мына караңыздар. Бир азыр убакыт аралыгында мына эженин пайдалуу түптөлүп, стенасы туруп, кырыша жабылып, мына лифттер алынып келинди. Азыр мына радиофондоки окуган бизге туш тараптан Америкадан, Швеция, Италия дегеле бүттүк жактан атын атып атсак, айтып түгөтө албайбыз. Ошондой мекендештерибиздин кошкон салымы бүгүнкү күндө ондогон энелерди үйлүү кылып атат. Ошон үчүн сиздер бизге жөнөтүп аткан аманатыңыздар дарекет жетет. Жеткендигине мына маалымат берип, биздин максатыбыз Аллах ыраазылыгын табуу. Биздин максатыбыз кайрымдуу бол коомдук фонд бүгүн ушул арыкты чабып атабыз. Мына биргелешип алып арык чабып атабыз. Бул арык сомдор ага турган арык эмес. Сомдордо ага турган арыктарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Биз жалаң эле мына 3 арык чабайлы, сомдор кире турган. Бир арык болсун, сооп ага турган. Биз жалаң эле сомдорду киргизе бербей, ушул нафсибизге соопту да киргизейли. Мына ушул жактан аккан арыктан сооптор агып, буйруса бүгүн кичинекей арык болсо, бул арык кеңейген дарыя болсун. Кыргыздын көбүн кубандырган фонд бул элдин фонду, кайрымдуу бол коомдук фонд, таза, жакшы кызматын көрсөткөн фонд болсун. Анан мына Айзат эже, кече күнү мына азыр Молдек айтып аткандагыдай, орустардын эшигин алдын шыпырып жүрөт кыргыз. Кыйналып ошол жерден эптеп шыпырып акча таап, ошодон сизге акча салып атат, 1000 рубль салып атат. Бирөөнүн полун жууп атат ошол жерде. 200 рубль салды. Азамат, үстүмдө үйүм жок. Менин деле үстүмдө үйүм жок, бирок ошол кыйналган энелерге менин бутум басып жүрөт. Көзүм көрүп атат, ошого шүгүр деп мен салып коеюнчу, зекетим болсун, садакам болсун деп ушундай кыйналган бир туугандар салып атат. Карапайым элдин колдоосу Турциядан салып атат. Бир түрктүн энесин багып, түрк энени багып, ошол жерден акча алып, таап, кыйналып, кысталып, таапкан акчадан салып атат. Ошол мекендештерибиз мына бүгүнкү күндө атасы өтүп кеткен, ошонун кайнатасына деп салып атат. Бүгүн бир келин салып атат да. Кайнатам өтүп кеткен дейт. Ошо кайнатама багыштап Куран окутуп аласыз деп салган эжени угуп алып мен аябай сүйүндүм. Ушул ар бир кыргыздын кызы ушундай ой жүгүртүүдө болсо экен, ар бир кыргыздын уулу ушундай кыргыз деп, ата деп, эне деп, мекеним деп ушундай кызмат кылууга биз ар дайым чакырык кылабыз. Ар бир кылган ишибиз Аллахтын жардамында болсун. Мынакей бир Азамат балам өзү айткандай, мына 1 жыл мурун Азаматка кайрылдым эле, ыйлап сыктап, ушундай башыма бир эмес 2 көйгөй бирдей келди. Жардам бере бер, айланып кетейин депчи 3 жылдан бери ушинтип батирлеп, бир жагынан балам тигинтип кыйналып, аябай кыйналып жүрдүк элек. Анан эми Кудай кааласа мына Азамат балам өзү айткандай мурда ыйлап сүйлөшчү элем, азыр күлүп сүйлөшүп, күлүп тосуп алып атам. Анткени мына үйүм уже бүтүүдө турат, Кудай кааласа айланып кетейин алтындарым. Ушу силер салган, ушу бизге көпүрө болуп жүргөн ушу кайрымдуу бол фонд, ушу Азамат Байматов баш болгон ушу фондко салып аткан акчаларыңар, жардамыңардын мына өз дарегине жеткен үчүн мына биздин үйүбүз монтип бүткөнү турат. Айланып кетейин алтындарым, уул кыздарым, ушу берген жардамыңыздар үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетким келет. Бир эле үйгө эмес, ушу арген уулума дагы канчалаган кыргыз эли журтум жардам берип келдиңиздер. Дагы эле болсо ушинтип мына үйүмө да жардам берип жатасыздар. Айланып кетейин алтындарым. Баарыңыздарга, мени ушу арген уулумду тааныган, ушу бизге жардам берген бүт кыргыз калың эли журтума чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат алтындарым. Аллахым ыраазы болсун. Аллахым эки дүйнөдө бактылуулукту берсин сиздерге. Айланып кетейиндер. Өзүңүздөр мына уул кыздарым, уулдарым, мына өзүңөр мына үйүңөр жок де, бөлөк эл, бөлөк жерде ысыкка күйүп, суукка тоңуп, ошо
орустардын мына эшигин алдын шыпырып ушинтип таап жүрөсүңөр маңдай териңер менен өзүңөрдүн үйүңөр жогуна карабай ушу бизди үйлүү болуп калса экен деп ушу салымыңарды кошуп атканыңарга аябай чоң ыраазымын, айланып кетейиндер. Силер да үйлүү болгула, балалуу боло албай жүргөндөр балалуу болушсун, айланып кетейин алтындарым. Аллахым ыраазы болсун, өмүрлүү болгула. Силерге окшогон ушундай жүрөгүндө ыйманы бар кыргыз эли журтунда ушу уул кыздарым көп болсун, айланып кетейиндерим. Өмүрлүү болгула. Алла таалам эки дүйнөдөгү бактылуулукту берсин. Аман эсен астыр көптөр, аман эсен кайра өзүңөрдүн эли журтуңарга кайтып келгиле, айланайындарым, алтындарым. Чоң рахмат. Аябай ыраазымын сиздерге. Ушу Кайрымдуу Бол фонд, ушу Азамат Байматов баш болгон ушул командага да аябай ыраазымын. Мына бир эми эки көйгөй башымда бар эле, ошо бир көйгөйүмдү мына ушу чоңдор чечип бербеген көйгөйүмдү ушу Азамат Байматов чечип бергени калды. Кудай кааласа кубанып отурам. Мына аз күндө үйүм да бүтөт. Балам да аман эсен ошо какыс сакайып келсе ошол ак жолдуу үйгө чогуу кирсек деген оюм бар, айланып кетейин алтындарым. Аллахым ыраазы болсун, өмүрлүү болгула. Алла таалам эки дүйнөдө бактылуулукту берсин. Ишиңерде ийгилик болсун. Аман эсен кыргыз эли журтуна кайтып келгиле балдарым. Амин алтын. Мына жыгач эме Дордойдогу Тулпар базарында строй материал саткан Айнагүл кызым баш болгон уулдарым берди. Ошо Тулпар базар бүт, ошо Айнагүл кызым баш болгон бүт ошол берди. Мына аларга ошо Айнагүл кызым баш болгон ошол Тулпар базарында иштеген уул кыздарыма чоң ыраазычылыгымды билдирем, айланып кетейиндерим. Чоң рахмат. Аман болгула, ишиңерде ийгилик болсун. Кудайым Алла таалам ыраазы болгон болсун силерге, айланып кетейин. Эки дүйнөдө бактылуулукту берсин алтындарым силерге. Анан дагы ушу мени терезени салып берген ошо жанагы Улан аттуу уулума да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошол өзү эле ошо терезенин баарын өзү эле келип, балдары менен келип салып берип кетти. Айланып кетейин Улан алтын, сага да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Өмүрүң узун болсун. Ушинтип эле канча кишини ушинтип жакшылык кылып ушинтип терезе салып берип жүргөн болсоң, канча кишинин батасын алсаң, ошончо эл журтуңдун ошо соогу тийген болсун сага, айланып кетейин балам. Мына ушундай урматтуу бир туугандар, Айзада эжеке өткөндө Тулпар базарындагы мына айтып аткан эжекебиз сиздерден Аллах таала эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Мына кыргыз уук бермей деген ашар жолу менен иш жасап келген. Ошол ашар жолдун эле бир ушул жолу мына ашар жол менен үйлөр бүтүп атат. Ар бир кыргыз экиден эле ошо базардагы бир туугандар экиден үчтөн эле жыгач берип койсо, бирден жыгач берилсе деле ар бир мына ушундай 20 кыргыз чогултуп койсок ушу бир адамдын крышасы туруп калат экен. Биз ушул жолдон да чакырык кылат элек. Мына айнек чыгарып иштеп аткан ар бирибиз ар кандай жол менен ырыскы таап атабыз. Бирок ошол ырыскыбызга шүгүр деп ошондон чыгарып мына Улан бир тууган инибиз өзү ушинтип пластик чыгарып иштейт экен. Жылына бирден үй бүлөн деген мына өткөндө эле нарындагы үйдүн айнегин ошол жасап берген. Ошо салып берген. Эми бүгүн дагы ошол жасап атат. Улан Кудай үчүн бирдини берген адамга Кудай эселеп берем деген. Эселеген, берекелүү, агылып төгүлгөн Аллах таала ырыскы берген болсун. Ушул кылып аткан ишибиздин урматына Аллах таала эки дүйнө бактылыгын берсин. Аллах кабыл кылсын ар бир кылган ишибизди. Амин. Анан айтылбай калганыңыздар болсо кечирим сурайбыз. Бирок кол сунуп аткан мекендештерибиз өтө көп. Алардын баарын айтып отура турган болсок, 1 саат, 1,5 саат убакыт кетип калат экен. Ошон үчүн сиздер кам санабай, ойлонбостон кол сунганыңыздарды Алла кабыл кылсын. Биз аманатты түздөн түз жеткиребиз. Убада беребиз, биз жеткиребиз. Убадага эч кандай кыйынатчылык жок буюрса. Алла кабыл кылсын. Кыргызым качан кайдан акчага сатылчу эле, түндүксүң сен түштүк деп бир-бирин басынчу эле, жакшысын даңазалап жаманын жашырчу эле, жабыркап калса бири жардамга шашылчу эле, ушундай ынтымакта жашасак болбойт неге? Депутаттык керек эмес, бир бүтүн мекен керек, ажолук керек эмес, урпагың эсен керек. Журтташым ойлонолу, биз эмне курал белек, болбогон акча үчүн ар кимге болдук желек.
Kudaydan korkulucu bolboylu meressenek. Eneler ıntımaktın eşigi bolup kelgen, termeti vırıskının beşigi bolup kelgen. Kebir ayaldar acandığı tirülöy bizdi soydu. Sen çüylü koştuksun dep ıntımak takır joydu. Haddina yaranardan bir kanı key çıkpay koydu. Söz öter salavattu kurmancan çıkpay koydu. Elesi kan çötsö da esimden getpey turat. Nasatın helge aytkanга bir çıngız jetpey turat. Kim bolduk biz gimelek, ulu jurt urpak elek. Birinde jogol boylu biz gazırman askerek. Şor köp kırgızım ay uşunday bolot belek. Ul kızdı oyloylucu ıntımak bizge gerek. Atalar saktap kelgen ne kendi oylon kırgız. Azdekte bap estegen yeneni oylon kırgız. Tirülük beyşindey cerindi sakta kırgız. Bir önün bili güçün elindi atpa kırgız. Komşular sınap turat büttüğüne turat karap. Birbirin satpa kırgız. Camanın caşır bekit jakşına maktan kırgız. Camanın jogot bekit jakşına maktan kırgız. Büttüğüne karap turat, komşular sınap turat. Birbirin sakta kırgız, cerindi sakta